Саламатсызбы мекендештерим, бүгүн көптөр суранган упа бет май боекторду сиздер менен бөлүшөмүн. Анда эмесе менен чогуу болуңуздар. Андан тышкары бул Кореядагы чоң соода борборлордо өзгөчөлүктөр, кызыктуу нерселер болсо, алар менен да бөлүшө кеттим. Кеттикиле. Лотте Аулет деген соода борборунда болом. Бул жерден мынакей кызыктуу нерселер менен бөлүшөйүн деп атам. Карасаңар, бул Кореяда кыздар үчүн дагы парковка местосы бар. Анан бул жакта мындай кош бойлуу айымдардын дагы орду бар. Андан тышкары кичинекей машиналарга дагы өзүнчө мындай местолор берилет. Калгандарына артта ден соолугу бекем машинаны кыйын айдагандарга аркасынан алыс жактардан берилип баштайт. Ал эми бул жакта болсо баягы айта кеткен ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелгендерге мындай соода борбордун алдында, имараттардын алдынан орун берилет. Андан эмесе кеттикиле, магазин ичинде кызыктуу нерселер болсо дагы бөлүшөм сиздер менен. Мынакей достор, мекендештерим, бул жакта карасаңар, зонтикти кургаткан мындай аппараттар да чыкты. Былтыр мындай аппараттар жок болчу. Быйыл болсо мындайлар пайда болуптур. Жерге суу тамбаш үчүн сууларын буга кургатып алып, анан дүкөнгө киресиңер. Мен да кургатып кирейин, тартипти бузбай. Чынында эле жакшы кургап, эч кандай суу тамбай калат экен. Дагы бул жактагы мынакей киргенде эле анын дагы бир жакшы өзгөчөлүгү бул болсо, мынакей чоң соода борборлордо кире беришинде балдарга коляска, анан оңчук машина, андан тышкары ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга коляскасы дагы берилет. Мунун баары бекер. Өзүң телефонуң номерин тыштап, алып кетип, алашынча магазинди кыдырып алып, кайра ордунап келип берип койсоң болот. Андан тышкары биякта жаныбарларга дагы аябай көңүл бөлөт. Карасаңар, мынакей күчүктөрдүн дагы коляскасы бар. Күчүктөрдүн коляскасы дагы бекер берилет. Алып, бул жактан телефон номерин тыштап, күчүгүңдү сүйрөп алып, магазинди кыдырып алып келип, кайра тапшырып койсоң болот. Мындай чоң өзгөчөлүгү бар. Дагы кошумча айта кетейин, бул Кореяда кээ бир элдер күчүгүн баладай эле багышат, ошондой эле акча каражатын расходтоп, оюнзокторго алып барып, эс алдырып. Дагы бир кызыктуу көрүнүш, эң керектүү бөлмө деп айтсам болот. Бул бөлмө эне бала бөлмөсү. Мынакей. Ичинен кирип, балдарыңардын курсагын тойгузуп, памперсин алмаштырып чыксаңар болот. Киргенде эле мындай антисептик турат. Бул антисептик дагы өзүңөр билгендей коронавирустан кийинки көрүнүш. Ичиндеги киргенде эле аба тазалаган, аба тазалагыч, мусор салгыч, мынакей. Андан тышкары отурган отургучтар, баланын отурган отургучу, шашпай тамагын берип чыкканга мүмкүнчүлүк түзүп берген. Бул жакта карасаңар, мына микроволновка дагы бар. Мынакей градусту көргөзгөн градусниктер дагы бар. Бардык ыңгайлык, бардык шарттар түзүлгөн. Мындай бир жаман иш болуп бирдеме болсо, мынакей звоноктор бар. Жардам чакырсаң, ошол жерден чакырсаң болот. Мынакей микроволновка, анан Кореяда кайда барбагының таза сууну сөзсүз камсыздандырат. Мынакей таза суу чыккан диспенсер. Андан тышкары бул жакты карасаңар, кызыктуу көрүнүш бар экен. Мынакей. Бул болсо жанагы сүтүңөрдү жылытып берген аппарат экен. Мынакей. Сиздер эмчек эмиздеген балдарга мындай. Бул болсо, мен байкасаңар, сүттүн градусун билип берет экен. Канча градуста экенин. Ал эми мынакей салфеткалар бекер эле каалашынча колдонуп чыксаң болот. Биякта жада калса мынтип бутылкаларыңды жууп, суу өлчөгүч, мындай самындардын баары кенен кесири турат. Ким каалаганда колдонуп чыкса болот. Баары таптаза. Мынакей. Бул бөлмөгө чейин эне аталар да кирсе болот. Мына бул жака кирип, балдардын подгузнигин алмаштырчу бөлмө. Мынакей салафандар турат. Подгузник колдонгон подгузникти буга салып ыргытасыңар. Мынакей. Бул болсо жыт болуп калса, муну сеп койсоңор, жыты жакшы болуп калат. Мынакей ыңгайлуу жаздыктар да турат. Жаздыктар, салфеткалар, баланын
жууган, көтөнүн жууган мындай суу ыңгайлуу жер дагы бар. Астында болсо мынакей мусор салган, жанында эле мусор салгычы турат. Ал эми бул жакта мындай өзүнчө бөлмө бар. Бул бөлмөгө аталар киргенге болбойт. Бул жака энелер менен бала гана, бала эмизчү адамдар кирет. Мынакей. Кыргызстанда мен бала кезимде ар ким эле той топурдан каалаган жерден баланы эмизе берет го. Мындай уят деген түшүнүк жок болчу. Билбейм азыр кандай экен. Мен бала кезимде 15 жыл мурда, тагыраак айтканда, ар ким каалаган жеринен эле эмизе берчү. Бул жакта болсо баланы көрүнгөн жерден чыгарып алып эле эмизүү түшүнүк жок. Ал кандайдыр бир уят деген түшүнүктө. Мынакей өздөрүнүн комнатасы бар. Анан муну дагы жаап алсаңар болот. Мынтип светтин күйгүзөсүңөр. Анан мынтип жаап алып, келен кесири уялбай, кыстанбай балаңарды эмизип алып чыксаңар болот. Мынакей балаңардын даже мындай ыңгайлуулугун да ойлогон, астыңарга салып алып, балаңарды отургузуп алып, эмизип алып чыкканга. Бул жакты дагы бир карасаңар, дагы бир кызыктуу бөлмө бар. Балдар уктаган бөлмө. Балаңар уктап калса, бул жаке жаткырып, жанында отуруп турсаңар болот. Чынында бул бөлмөгө киргенде мындай балага уктаганга ылайыктуу атмосфера деп айтсам болот. Тынч, эч кандай музыка жок, мемиреп турган комната. Баары таза ичиндегилер. Мынакей ушундай көрүнүштө. Буга чейин бул эң негизгиси, бул колдонгондун баары бекер. Бул бөлмө да бекер, мунун ичиндеги салапан, мынакей суу баардыгы бекер. Каалашыңча колдонуп алып чыгасың. Сиздин гана ыңгайлыгыңыз үчүн баардыгы коюлган. Бул жакты карасаңар, коляска алгычы дагы өзүнүн мындай айтканда парковкасы бар. Да бир кызыктуу көрүнүш бар. Аны менен сиздер менен бөлүшүп кетейин. Жок, бул жираф эмес. Жирафтан башка көрүнүш. Бул жерде тепкичтерди карасаңар, киши жокто жүрөр жүрмөксөн болуп турат. Жанына барганда катуулай баштайт ылдамдыгы. Мунун себеби светти үнөмдөө. Негизи кореецтер дагы жашоодо светти жакшы үнөмдөшөт. Ар бир бөлмөгө киргенде светти өчүрүп кирип, өчүрүп чыгып, ошол жагына аябай бышык келишет. Мындай сейилдеп отурган отургучтар дагы бар. Бул жака ким каалаган киши келип алып, сейилдеп отуруп кетсе болот. Бул жакты карасаңар, балдарга дагы атайын китептерди коюп койгон, жомок китептерди. Балдарыңар менен келип, балдарыңарга китеп окуп берип отурсаңар дагы болот. Бул дагы бекер ыңгайлуулукка кирет. Эми кичине акча кетчү кызыктуу нерселер менен бөлүшө кетейин. Мындай автоматтар Кореяда негизги суу автоматтары көп болчу мурда. Азыр мындай кызыктуу автоматтар да пайда боло баштады. Рамен, кийим автоматтар. Анан бүгүнкү көргөзө кетчү автоматым балмуздак автоматы. Мына карасаңар. Мындай караганда даамы жок көрүнөт, бирок ошол эле убакта кызыктуу көрүнөт. Мындай түрлөрү дагы бар. Бул жагын карасаң даамдуу көрүнөт. Өткөндө жеп көрсөк, чынында даамдуу эле экен. Баалары 3900, 4200, 4500, 3900 ушул баада экен. Бул жака балмуздактын номери турат. Цифрасын басып, анан картаңыз менен төлөсөңүз, астына балмуздаңар шып этип түшүп калат. Ал балмуздакты алып алып, бул сейилдечи жерге отуруп жеп алып кетсеңер болот. Буга чейинки бекер, эми андан кийинки
балдар ойногон оюн зоокторду көргөзө кетейин. Ал болсо акча төлөнмө, андан кызыктуу да бир нерсе бар, аны дагы чогуу көрөсүздөр. Ар бир соода борборлордо мындай балдар ойночу оюн зооктор дагы бар. Бияка балдарыңызды тыштап, чоңураак балдарды өзүңөр соода кылып келсеңер болот. Мынакей Кореян Тайо деген мультиги бар эмеспи? Ошол мультиктин тематикасындагы оюн зоок экен балдарга. Жана айта кеткендей эле Кореяда күчүктөрдү баладай багат дегени мынакей балдарга дагы оюн зооктор болсо, бул жакта күчүктөргө дагы өзүнүн кафеси бар. Бул жака таштап кетсеңер, курсагын тойгузуп, акчасын төлөсөңөр, чачын кесип, сулуулап, жакшылап багып турат. Бул жакта кызыктуу автоматтар бар. Бирөөсү болсо, мынакей телефондогу сүрөттөрдү ушул жерден моментально чыгарып алса болот. Жанында түшүндүрмөлөр бар. Ошо түшүндүрмөнү кайталаса эле телефондогу сүрөттөр ушул жерден бат эле чыгып калат. Ал эми жанындагы автомат болсо, өзүбүз колдонбой калган телефондорду, эски телефондорду ушул жерге алып келип сатсак болот. Дагы пожардык коопсуздукка аябай жакшы системалар орнотулган. Бул өзүнчө тема, чыгып кетчү, мынакей өзүнчө эшиктер бар, мындай өртөө жүргүчтөр бар. Аны мен болсо бир күнү дагы башка видео кылып кийирем. Анан дааратканалар дагы балдардын дааратканасы, ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелгендердин дааратканасы, анан эне бала даараткана дагы өзүнчө болот. Анын ичин тартканга болбойт, ошол себептен мындай оозеки айтканга туура келди. Мынакей бир жагынан карасаңар, бул болсо эне бала дааратканасы, анан ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын дааратканасы. Ары барганда кичинекей балдардыкы дагы бар, ыңгайлуулугу менен. Кылып ала алатың болсо, бул жакта мына пенсияга чыксаң деле жумуш тапсаң болот. Картайып калган эле атабыз иштеп аткан кез экен. Негизи мындай тазалап иштегендерге көбүнчөсүн пенсияга чыккан адамдар көп иштешет. Эмесе косметиканы көздөй барып көрөлү, косметикалар менен сиздер менен азыр бөлүшөм.